экологиялык коопсуздукту камсыз кылууда укук ченемдүү актылардын талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө экологиялык коопсуздук боюнча өткөн жылдын жыйынтыгы менен 1554 протокол түзүлүп, мыйзам бузуучуларга 8.311.000 сом административдик айыптар салынып, жаратылышка тийгизген терс таасирлер боюнча 9.379.000 сом акча коюлуп, ушул багытта иш алып барылган. 2019 биринчи кварталдын жыйынтыгы менен алсак, баарыңыздарга белгилүү, декабрь айында 2018 жылы өкмөт тарабынан ошо ишкерлик субъектилерди текшерүү боюнча убактылуу чектөөлөр киргизилген. Ошол чектөөлөрдү эске алуу менен бизде иштер уланып атат, бирок жарандардын жана физикалык, юридикалык тараптардын кайрылуулары менен пландан тышкаркы текшерүүлөр жүрүп, мына биринчи кварталдын жыйынтыгы менен ошо экология боюнча 404 миң административдик айып салынып, андан тышкары 700 миң сомдой жаратылышка тийгизген терс таасирлер боюнча доолор коюлган. Ал эми 5 айдын жыйынтыгы менен алдын ала айта турган болсок, өлкө аймагында 1.570 миң административдик айып салынып, 1.349.460 сом жаратылышка тийгизген зыяндуу таасирлер боюнча иш алып барылып атат.